Саламатсыздарбы кутмандык ушуга көңүлдүү күнүңүздөр менен кайрадан эле келечек турак жай кооперативи өз ишин улантып жаткан учуру мынакей бүгүнкү биздин дагы кийинки мүчөбүз бул ошол эле келечек турак жай кооперативинин үй алган мүчөбүз Сейтек мырза болмокчу. Андыктан бир нече убакыттан кийин Сейтек менен кенен эле баарлашып ушул үйдү кандай алган туурасы сиздерге маек кылып айтып бермекчибиз. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Qanday Сейтек жакшы, десоттор жакшыбы? Орозо болушун керек, э? Орозоң кут болсун. Ай, рахмат. Кармаган оозулар кут болсун, э? Чоң рахмат. Алып коебуз. Десоттор жакшыбы? Жакшы, рахмат. Иштер жакшыбы? Иштер жакшы, өздөрү кандайсыздар? Ошол жакшы, рахмат. Биз өзүң байкап жүргөндөй эле ушу келечек турак жай кооперативинин үй алган мүчөлөрүнүн үйүнө келип, алар менен кененирээк маек кылып атабыз. Анан сиз бул үйдү кантип алып калдыңыз эле, ушул туурасында экөөбүз бир баарлашсак, э? Келсе үйгө кирсеңиздер, ооба, жүрүңүздөр. Дагы бир кубанычтуу кабар менен бөлүшөйүн. Анткени мен муну айткан бирден бир себеби Сейтек инибиз биздин келечек турак жай кооперативинин мүчөсү гана болуп эмес, мүчөсү болуп туруп үй алгандан кийин дагы бир жагымдуу жаңылыкка туш болуп отурам. Бул жаңылык мына Сейтек мырза үйлүү болгондон кийин келечектен анан үйлөнгөн экен, жубайлуу болгон экен. Чын жүрөктөн биринчиден сиздерди куттуктаймын. Ушул бай айтып коет го, куш коңур бек болсун деп, кармашкан колуңар бекем болсун. Аябай жакшы жаңылыкка келген турбайсызбы? Буюрса. Эми Сейтек мырза айтсаңыз, мунун баарын сиз ушул келечек турак жай кооперативинин мүчөсү болуп, пландап туруп анан кийин үй алгандан кийин үйлөнөм деген экенсиз да, э? Оюңузда. Ошондой кылайын дегенбиз. Демек сиздин ниетиңиз, пландарыңыз баары ишке ашкан экен. Буюрса ишке ашты. Кармашкан колуңар дагы бир жолу бекем болсун, э? Ушул үйдө жаңы үйүңөрдө жаңы келин келип, жаңы үй бүлө курулуп дегендей, ушул кичинекей балдардын чурулдаган үндөрү көбүрөөк чыга берсин. Рахмат. Эми кызык жеринен баштайлычы, Сейтек мырза, айтсаңыз, буга чейин сиз кайсы жерде жашап келдиңиз? Анан кандайча ушул келечек турак жай кооператив угуп, кандайча ушул биздин кооперативден үй алып калдыңыз? Буга чейин ата-энем менен квартирада турчубуз, Көлмө конушунда. Анан келечек кооперативин интернет булактарынан эле көрүп, барып, маалымат алып, биринчи күнү ишенип, анан жазылганбыз. Жазылып, анан буйрук тийип калды. Ошондо сиздин очеретиңиз жетип, ушул үйгө, э? Очерет жеткенден кийин бир топ үй караш, бир топ проблема болду. Кыйын болдубу? Кыйын болду. Издеш. Бир айдан ашык убакыт кетип калды. Бири жакса, бири жакпай, анан ата-энем ушул үй жагып анан алып калдык. Ушул үйүңүздө мен байкадым да киргенде эле аурасы да абдан жакшы экен. Анан бул үй кыргыздардын үйүбү же орус туугандардыкыбы? Ремонттору да абдан жакшы болгон экен да? Үй кыргыздардык эле. Кыргыздардык эле, э? Ооба. Кыргыздардын. Жалпы аянтчасы канча экен? 3-8. 3-8, э? Ооба. Анча огороддор да бар экен да анча, э? Огород, артын огород бар. Просто үй тең ортого салынып калыптыр да. Ортого салынган. Тең ортого. Эгерде сизге берсе, проектти сиз башкача салмаксыз да, э? Кененирээк кылып, э? Огородко баягы место калтырып дегендей. Үй жакты, чындыгында баягы киргенде эле өзүнүн жакшы тарта турган жактары бар экен да. Анан бул ремонттолгон үй экен да, же өзүңүз ремонт кылдыңызбы? Өзү эле ремонттолду. Ремонттолду, э? Даярлуу үй. Даярлуу жашай турган. Айтып атасыз, мына канча үйлөрдү кыдырып, анан тандап ушул үйдү алдык депчи. Үй издегенге канча убакыт кетти? Үй издегенге почти 1,5 ай убакыт кетип калды го. Көп кетиптир да. Кетип калды. Этажка да карадыңар. Негизи жер үй карайлы атканбыз. Үйдөгүлөр этаж калайын десек болбой иштен анан жер үй эле карадык. Биз эми баягы кыргыздар жер үйдө эле чоңойгонбуз дегендей. Жер үй жакшы, ооба. Ооба. Эми келинчиңизден сурайынчы. Сиздин атыңыз ким? Жамал, э? Жамал, сизге да үй жактыбы? Сонун үй экен, мына караңызчы. Жолдошуңуз да өзү дагы ушундай бир кычыраган жигит экен. Баарын пландап туруп, анан кийин да үйлөнүп, антпес азыр өзүң билесиң го, кээ бирде биз үйлөнө алабыз да үй жок квартирада жүрө беребиз, кыйналып. Азыр эми заман башка да. Шарттарын баарын түзүп алып, анан бул калган нерсени кылса болот экен. Сейтек, мына негизи эле сиз келечек турак жай кооперативин ушул интернеттен көрүп алып бардым деп атасыз, э? Анан биринчи барганда сизде да бир ишенбестиктер, ушундай нерселер да мындай чын эле береби экен, же алдап кетпейби экен деген нерселер да көп болсо керек. Биринчи кооперативтерин карап атканда качан ачылганына карадым да. Эң биринчи пандемия убагында келечек ачылыптыр, андан кийин башка кооперативтер чыгыптыр да. Анан биринчи ачылганына себеби ошого ишенип дагы анан бардым. Анан өзүмдүн дос баламда кичине реклама кылган, Канат Шабданбеков. Анан ошол аркылуу дагы анан алып калдык. Канат Шабданбеков, шоу менен сиздин досуңуз экен да, э? Ошол реклама кылгандан андан бир сыра сурадым.
Кандай шарттары кандай деп? Ишенсең болот, ала бер деп анан барып алып калдык ошо. Азыр алганыңызга канча ай болуп калды? Көчүп келгениңизге канча болуп калды? Көчүп келгениме азыркы убакта бир 2 айдай болуп калды го. 2 айдай болуп калды. Көнүп калдыңызбы? Көнүп калдык, Жакшы экен. Жакшы. Өз үйүң өлөң төшөгүң дейт. О, да ар бир адамдын өзүнүн үйү болсун деп коет го. Мына мен кирип келатканда эле үйдүн сыртынан атайын шариктерди да байкадым. Сурадым го сизге, эмне бул той болдубу десем, айтып калдыңыз го мен уйлөндүм деп. Анан ошондо аябай бир жакшы кабар менен келген экенбиз деп дагы сүйүнүп атабыз. Жалпы эле биздин ушул Келечек Тура Жай кооперативинин жалпы жамааты да сизди чын жүрөктөн куттуктайт. 2 жаш бактылуу болгула. Кудайым буйрса силердин бешик тойлорго келгенге да аракет кылалы, Чоң рахмат силерге да, ишиңиздерге ийгилик. Ушундай карапайым элдердин үйлүү кылып жүрөңүздөр. Ишиңиздер алдыга жыла берсин. Сейтек мырза, айтсаңыз, азыр айына канчадан төлөп атасыңар? Үйдү 10 жылга эмес, 9 жылга кылдык, кыскартып. Шартка байланыштуу анан айына 16 000 сомдон. Ооба да. Мына 16 000 сомдоп атасыз. Мисалы сиз азыр 16 000 сомду башка квартирага деле берип коймоксуз да, туурабы? Буга чейин квартирада 10 000 ушундай төлөп жашап жүрчүбүз да, агарында өзүбүздүн үйүбүз. Ооба да. Корпостон да төлөп берсек болот, ишеничтүүрөөк. Ишеничтүү, берсең дагы эч кандай мындай кыжылат болбойсун дегенде, анткени өз үйүңө төлөп атпайсың, туурабы? Шаарга келгенибизге 9 жыл болду. 9 жылдан бери ошо квартира берип атабыз да. Квартира. Ошонун арасында эле мурда эле алып койсо болчу да экен да. Мурда эле болсо, ушундай мурда эле неге мындай болгон эмес. Ооба, биздики баягы Келечек Тура Жай кооперативин ачылганына быйыл Кудай буйрса 3-жылга кетип атат. Эми кичине мындай силер ал учурда мындай кооперативдер жок эле да. Ошондо мына жакында эле ачылып, азыр эми Кудайга шүгүр жаман эмес. Силерге окшогон көп мүчөлөрүбүз биздин Келечек Тура Жай кооперативинен үй алып атышат. Силерге окшогон жаштар да келе атышат. Биз колдон келишинче аракет кылып бири-бирине ушундай үйлөрдү алып бергенге ушундай жакшынакай жардамыбызды берип келатабыз. Анан эми азыр бир нече убакыттан кийин комнаталар менен бир кененирээк таанышып алалы, Ооба, тааныштырабыз. Канча комнат дегенде, анан сыртча аянтчасы канча дегенде, Дагы бир жолу кут болсун. Чоң рахмат силерге. Ораза кабыл болсун. Бактылуу болуңуздар. Биз үйдү 26 000 долларга аламыз. Негизи 25 000 долларга турганбыз. Сөзсүз 1000 доллар кошуп, ушул үйдү алдык. Үйгө келгенде биринчиден бүт баардыгын бошотуп кетишкен, эч нерсеси жок болчу. Эми буюрса акырындык менен толтуруп атабыз. Мына нерселер көрүп атасыздар. Бул жак биздин кухня десек болот. Бул жак ушундай эле ремонттоо болчу. Үй состояниясы ушул жакта эле болгон. Биз келгенде мына пардо ушулардын эле кылдык. Анан кийинки үйгө тааныштыралы энди. Жүрүңүз. Бул жак холл, киребериш. Бул жак биздин комната, спальня, көрсөңүз болот. Бул жак биздин экинчи комната. Бул жакта биздин ата-энебиз турат. Мурда ушак кухня болгон экен. Анан биз баягы үйлөнгөндөн байланыштуу бул жакта ата-энебизге спальня кылып бердик да. Ушул жагынан буюрса калганын эми толтурабыз иншалла.